МДЖ, саламатсыз, кандайсыз? Саламатчы. Сиз азыр Кут курулуш компаниясынан канча квартираңыз бар? 2 квартирабыз бар. Кайсыл турак жайдан? Биринчи Олукондон алганбыз. 3 комнаталуу батир. Андан кийин дагы Урпак деп ошол турак жайдан дагы алдык. Канча бир комнаталуу. Азыр кандай төлөп жатасыздар? Кыйналбай элесиздерби? Жок, кыйналган жокпуз. Буюрса Олукондогубузду жабайын деп калдык. Жакшы экен да. Өтө сонун алганыбызга өкүнбөйбүз. Буюрса эми 27-nin 3-4 квартал берет деген күтөбүз эми. Жабып калсак, буюрса өзүбүздүн үйүбүзгө киребиз деп сүйүнүп атабыз. Анан мынтип акча чогултуп үй алганга анча эме болбой калат да, шартыбыз чогулган акчаны бирдеме кылып коюшубуз мүмкүн. Мынтип Ай сайын бөлүп бергенде жеңилдиктер сонун экен. Билинбей, жебей ичпей ушул үйгө төлөйлү деп аракет кылып атып, жакшы төлөп койду, жакшы төлөдүк. Өтө сонун төлөдүк. Канча жыл болуп калды уже төлөп? 1 жылга жетейин деп калды да. 1 жылда уже жакшы төлөп атабыз. Эми төлөп бүткөн жокпуз, бирок жарымдап койдук да. Ошондо Кут курулуш компаниясына өзүңүздүн ишенимиңизди көрсөткөнгө эмне түрткү болду? Ишеним көрсөткөнгө элдердин отзывдары негизи эле. Бирок дос жарыбыз, тууганыбыз, бир жакыныбыз деле үй алган жоктуктан биз деле билбейбиз, бирок элдердин отзывдарын көрүп эле ошо көңүлгө жакын болду, ишенип эле 1000% ишенип эле өзүбүздүн эмебизди эметип атабыз. Жакшы. Рахмат ада ишеним көрсөткөнүңүздарга. Буюрса квартираны тынчын аласыздар деп ишенебиз. Ооба. Кудай беребиз.